Mына каналдын ичи менен барсак жолугабыз ошолор. Кайра барган. Ойда мен канал бетонду куюп койсок жакшы болот. Эми урматтуу Бакайка тургундары, мынакей могу жерден Бөлтөк каналын могу жерден бөлүшүп атат. Бияка чейин өзүнчө бир бригада, будан кийин өзүнчө бир бригада иштеген жатыр да. Тиги сумкалар шарттуу чек турбайбы? Бул шарттуу сумкаларын неден көрүп атасыздар. Нерден участогун бөлүп койгон. Будан кийин өзүнчө дагы элдер иштеп атат, дыйкандар. Мен өзүм кадам жайдан болом, билесиздер, түштүктө. Илгертен эле ашар менен көп жумуш жасап келгенбиз. Эми ошол сайыз кезинде ушул арык куралып, бетон болуп калганда жакшы. Эми баягы моундай эме болуп калган, эми тазалап нетип бизден дагы эмне жардам керек болсо айтыңыздар, жардам кылалы. Суу биртке мындай туруктуу эле болду. Мурдакы жылы 21-жыл аябай эле кыйналбадык беле. Мен как раз 21-жылы май айында аким болуп келдим сиздерге. Карасак оор. Amo 22-жылы өткөнкү жылы жалпы областтан ушу өзүбүздүн райондук өнүктүрүү фонддон болуп 45 миллионго жакын Бакай атага ушу ирригацияга жумшадык. Келечекте ошондой ана могу Бөлтөктүн үстүнө кийинчерээк барып жанакы жайыт болуп турган жерлер айылга айланат. Ошентип жылыга бир 2 километр жанакындай жерлер жасалса деле жакшы да. Анан Урмаралдын суусу туруктуу. Россия башка ички тышкы миграцияда жүрүшөттөр. Түштүктө мындай байкаңыздар эди. Бүт эле кырдын боору жаннама тоо ташка эле бакты кылып тамды салып атат. Мына буйруза каналды казып баштады. Көптүк көзөгөл болот дегендей. Дыйкан ток болсо эл ток болот. Ассаламу алейкум. Рахмат, жолуңуздар болсун. Жаш. Sizlerge күч кубат берейин деп келип атат. Бир куаралып, көрөйлүбү келип жатабыз. Айланып, могу жакта да группалар иштеп атат. Группасы 14 километр жерибиз бар ошо. 94-төн бери асып келатыр ошо. Өкмөттөн жардам жок. Анан биз сурабыз сизде, биз сурообуз бар да. Ногу Кытайлар бизден хоо менен таш алып өтүп атат, Күмүштак өзөнүнөн. Көпүрөбүз, жолдорубуз бүт талкалады. Ошого бир чара көрүлүп, кол берсеңиз болот эле ошону бирке. Жолубузду болсо жылда өзүбүз тегиштеч бирке жолго тыйын чыгарып, буйруган тыйынды чыгарып ар кимибиз колубуздан келген жардам кылып. Аркы беттен ташып атабыз, Күмүштак. Мына Күмүштак өзөн биз менен кетет да, көпүрөлөрдү тешип таштады. Бөлтөктүн жолу да. Ошо жол. Шерден өтөт. Ооба. Жолду көрдүңүзбү? Биз жылда 2 жыл киреде сүзүүчү, күзүндө жазында сүзүүчү ошо киреде. Жаныбыздан тыйын төлөп. Кытай истерди. Жолдорубуз бар. Мынча бизде жүктөлө кете турган жүктөлө жок да бизде кете. Арышпес тракторубуз ашып кетсе бир кичикен. Муну мен эртең чакырып туруп, кайра өздөрүнө оңдотобуз. Ошо киреде сүзүрүп берсеңиз көпүрөлөрүбүздү тешип таштады. Көрүп атып жол чоң болуп калды барды жолдор. Ушундай нерсени айыл өкмөт айтса жакшы. Сугат иштерине даярдык кандай жүрүп атат? Сугат иштерине даярдык эң биринчи кезде арыкты касыш керек. Ата бабаларыбыз айткандай, ыйлап жүрүп арык кассаң, ырдап жүрүп суусу карасың дейт. Ошол бүгүн Бөлтөк суу пайдалануучулар ассоциациясынын каналдагы иштеп аткан иштери менен таанышып жүрөбүз. Акимибиз Алгынбай Төралиевич, биринчи орун басары Сейдимар Талайбекович келген. Бардыгыбыз ушу эл менен учурашып, акыбалын сурап келген учурубуз. Анан эми мына арыктарды, ички арыктарды мамлекет бул жака чейин каражатын жумшабайт. Алар тиги чоң каналдар менен, чарба каналдар менен сууап келип берсе, калганын өзүбүз үшүнтүп тазалап, ушу үлгү болсун деген ниетибиз бар да. Башка дыйкандарга да ушу Бөлтөктүкүндөй кылып туруп, өз күчү менен, кол менен тазалап, арыгын мондай кылып кашыктай кылып койсо, суу эч тоскоосуз агып, суудун корому дагы азаят. Тартып көттүк. Бияка. 15-20 лira ата?